аксыдан болот, Алла разы болсун. Ошо көп илимдүүлөрдүн арасынан катарынан бизди таңдаптыр. Мен илимдүүлөр көрө, бирок мен ушу Алла Тааладан изин сурап, жардам сурап жооп бергенге аракет кылайын, урматтуу жамаат. Биринчи суроо: Ассаламу алейкум устаз, эмнеге бүгүнкү күндө адамдар көп жин оорулары менен ооруп жатышат? Бул суроого мындай жооп берет элек, урматтуу жамаат. Адамдардын жин менен көп ооруганы бул кыяматтын белгилери, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыяматка жакын ушу мажнун болгон, жинди болгон адамдарды көп кездештиребиз дейт. Ал дегени мажнун болгон жинди, мисалы үчүн процентке берген адамдар, процентке пул берген адамга, пул бергенге караганда, пул алганга проценттен, бирөө процентке пул берген болсо, 1000 сомго 100 сом кош, мисалы үчүн да, 1 сом 100 сомго 1 сом кошсо дагы сүткорчулук бул арам. Ошон үчүн эми бул нерселерди кыргыз эли айтып өткөн да, сүткор, арамкор, касамкор, фитнакор, ушаккор, ушу кор менен кор болсун деп айтып өткөн, урматтуу жамаат. Ошо бирөөдө мисалы үчүн эми процентке пул алган болсо, ошо алган адамга караганда, берген адамга караганда, алган адамга караганда берген адам көбүрөөк жинди болуп калат экен да. Эмне үчүн дегенде, ушундан итке минип калган кедейден кандай кылып алам ушуну деп отуруп алайын десе, эч нерсеси жок, галяк. Анан ушу ала албай отуруп жин болуп кетет экен да. Акыры жин болуп кетет экен. Ошондой эле ошондой бул маани чыгат, урматтуу жамаат. Эми азыр адамдарды көйгөй сурайбыз да. Жин менен ооруп атам, доктурга барып, паланчы молдого бардым, ушу Кыргызстанда кырдырган молдомго барбадым. Сиз да айтышты эле, бир мени текшерип окуп берсеңиз. Дегенде менин суроом ушундай, урматтуу жамаат. Сен процент албадың беле? Дегенде ойлонуп туруп, анан кийин кээде жашыбам коет. Алса да албадым деп айтат да. Анан тууган алат, туугандар алат. Ошолор туугандар алса дагы ошол адам менен, ошол адам жин менен ооруп калуу 100% коркунучу бар. Жин менен ошол процент алганда дагы адамдар жинди болуп калышат, жин менен ооруп калышат. Куранда ушу сүткорчулук менен алек болгон адамдар кыямат кайыңда тооба кылбай өткөн болсо, Кудай Таала розодо кечирсин ошол нерселерди. Кечирилбей Кудай Тааланын салам болгон болсо, арам жешлик, андан кийин дин менен оюнчук кылып, дин менен жашашлык, анан ошол динге, намазга, ибадатка, шарият өкүмдөрүнө кош көңүл жасашлык. Ушу менен адамдар жин менен ооруп калышат. Анан ошол жана айтып өттүм, урматтуу жамаат, адамдар процент сүткорчулук менен алек болгондо дагы ошол адамдарга жин тез кирип алат. Мага суроо беришет да, суроо бергенде дамла ушу доктурга бардым, болбоду. Андан кийин ушу Кыргызстанда ушу чоң молдолор калбады, молдо аттуу калбады. Бүт окутуп келатам. Кудай өзгө чечсе бакшыга бардым дейт да. Айлам кетип сизге барып атам. Мен суроом эле ушу, сен процент албадың беле деп сурайм да. Анан көпчүлүгүнө 70% алгамы, тойдан процент менен кылгамы дейт. Ошол процент алганда Кудай Таала наразы болгон иштен, ошондо Кудай Таалам адамдарды өзү пендесин да жамандыкка буйрубайт Кудай Таала. Сынаш үчүн ушу Кудайда жин калкы дагы адамдарга киргенде Алланын өкүмү менен кирет. Анан чыкканда дагы Алланын өкүмү менен чыгат, урматтуу жамаат. Ушу жакшы билип алышыбыз керек. Биз тообага, ыстыгфарга кайтышыбыз керек. Андан кийин анан ошол салттуу имамдарга кайрылып дем салдырсак, иншалла, анан ушу адамдын 70-80-90% адамдын өзүнүн аракети менен болот. Аракет кылыш керек ошо. Кудайдан үмүттү үзбөш керек. Андан кийин үмүт кылуудан максат ошол молдо мени сөзсүз айыктырат деген ойдо болбошубуз керек, урматтуу жамаат. Оюбуз Кудайым, жараткан Алла Таала мени билип билбей кылган күнөөлөрүмдү кечирет, иншалла. Ушул молдо экени себепчи болот деп каттуу ниет кылып, анан кийин